Орусия өлкөсү Кыргызстандан сүт азыктарын ташууга тыюу салды. Ага себеп катары өлкөдө өндүрүлгөн сүттүн талапка ылайык болбой жаткандыгын жүйө келтирген. Россия тараптан келип инспекция жүргүзүп кетишкен биздин ушул сүт чыгарган мекемелерди. Анын жыйынтыгында алар прослеживание деп коет. Сүттүн экспорт аябай аларга биз өсүп кеткендиктен алар ушу өзүңөрдүн сүтүңөр келип атабы же дагы башка жактардан сүттөр кошуп берип атасыңарбы деген себеп менен азыр иликтөө жүргүзүп атат да. Депутат Балбак Түлөбаев сүттү экспорттоодо мерчемделген нормадан ашык берип баштаганы Орусиянын ишенимин жоготууда. Мисалы бир завод 15 000 литр образно говоря сүт чыгарат деп. Анан бул Россияга деген күпүлдөтүп 25-30 40 000 сүт чыгара баштаганда алар да айтат да, муну кайдан алдыңар деп. Чүй борунан, көл борунан башка заводдордон да алып уруп атат да ошол заводдун лицензиясы менен. Анткени менен эксперттер Орусиянын мындай кадамы биринчи рет болуп жатпагандыгын айтышат. Буга чейин Россельхознадзор Кыргызстандан ташылган балыктардын зыяндуу заттар табылганын билдирип, балык алууну дагы токтоткон. Апрель айынын башында болсо Кыргызстандык Тойбоз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбоз компаниясы дооматты четке каккан. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаагылаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатышат. Мындай саясаттар бар десек дагы болот. Анткени биз мисалы орус тилинин статусу жөнүндө маселелер көтөрүлө баштады акырындан. Учуру деле келди го агачы. Анан мүмкүн ошо азыр саясий алкын болуп турган Россиянын мүмкүнчүлүгү менен колдонуп кетсек, өзүбүздүн позицияларыбызды күчтөп алсак десекчи, иденттүүлүккө тиешелүүчү. Улуттук кызыкчылыктар анын ичинде идинчилик да кирет, тил кирет, элдин аң сезими кирет. Анан ошол үчүн анын баары аралашып, кандайдыр бир басым кылдырганга аракет болушу мүмкүн деп дагы бааласак болот да. Ал эми экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров аталган себептер жөн гана шылтоо экенин айтат. Анын билдиришинче, Орусия ар кандай аракеттер менен Кыргызстанды өзүнөн көз каранды кылып турууну каалаган ыкманы колдонуп жатат. Эми Кыргызстан өзүнүн эркиндигин далилдеп, маселени чечүүнүн башка жолдорун караштырышы керек. Союзга киргенден бери бул проблема болуп келет, дагы деле болот. Анткени бул баягы тарифтик эмес барьер деп коет. Ошондой жанакындай санитардык эпидемиологиялык сыктоолорду айтып, булар орустар бут коюуларды кыла беришет. Азыр бул бизди баш ийдирүү политикасы болуп жатат да. 9-майда парадка келиңиз. Эч ким барбай койду. Только биздин президент бара турган болуп да. Эми көрдүңүзбү, булар дагы жанакындай баш ийгиси келип, биздин жүгөрү, сүт, колбаса жана башка азыктарды балык киргизбегенге аракет кылып жатышат.